Варух анклавы боюнча, урматтуу депутаттар, Варух анклавы боюнча өтө чоң маселелер көтөрүлүп келди. Ушуга чейин депутаттар да көптөгөн айтышты. Жергиликтүү жашоочулар, Аксай элинин жашоочусу, Баткен районунун жашоочулары ар дайым айтып келген, билесиздер. Варух жергилиги биздин Кыргызстандын анклав болуп турган Варух жергилиги чоңоюп кетип атат. Жылдан жылга чоңоюп атат, айдан айга чоңоюп атат. Ушуну кантип токтотобуз? Токтоткула деген чоң талаптар коюлуп келген. Варух анклавында тажиктер 1991 жылга карата анклавды кошкондо 19 000 жер аянтын 19 000 га жер аянтын пайдаланып келишкен. Көптөгөн катаал сүйлөшүүлөрдүн негизинде анклав кошулуп 14,5 мың га жер калтырылды. Урматтуу угандар, булар баягы Варух анклавы 19 000ге чейин чоңоюп кеткен. Монтипчи. Эми чоңойгондо ал жерде населенный пункт жок, жайыттарды ээлеп алышкан, жанагы мал багып чыгышкан, дагы ошол жерге сарай сала коюшкан, дагы мал багып чыгып туруп чатыр кое коюшкан, анан тандыр кое коюшкан. Керек болсо бизге тандырларын көрсөттү, туурабы? Мына комиссия мүчөлөрү бар. Мына айтат, "Мына тандырды көрдүңүзбү?" дейт. "Бу тандыр дейт, качандан бери турат? Бул жер биздики" дейт. Анан мен айттым, тандырды дедим, 2 жыл, 3 жылда кулап калат, 5 жылда кулап калат. Алар айтат, "Бу тандыр дейт, 100 жылдан бери турат" дейт. Мен айттым, "Андай не может быть. Анда 100 жылдан бери тура турган тандыр болсо исторический эме болуп кетпейби?" деп ушунчага чейин талаштык да. Талашып, тартышып жүрүп, акыры 19 000 гектар жерди ээлеп турган анклав Варухту биз 14,5 миңге түшүрдүк. То есть мурдагы ошол өзүнүн чегарасына кайтарып келтирдик. Так, чегарасына кайтарып келтирдик. Андан сырткары Варух анклавынын айланасына тажик тараптын суранычы боюнча 1000 гектар жер аянты берилип, анын ордуна Чоңала районунун Караганды сай участкасынан 670, Унжу булак участкасында 330, жалпысынан тажик тараптан 1000 гектар жер алынды. Тажик тарап 2021 жылы вагон койгон, эсиңиздерде болсо керек. Вагон койгон жерден 330 га жер бизге өтүп, Караганды сайга өтчү көпүрө биз тарапта калды. Эми муну мен түшүндүрүп берейин. Урматтуу угандар, Варухту 14,5 миңге түшүргөндөн кийин булардын уже жайыты калбай калды. Булардын жайыты калбай калды. Көрсөтүп атасыңар, мен айтайынчы. Мына Варухту мына. Булар мына жерлерге чейин ээлеп алган, бардыгын. Мына Варух, көрдүңөр, мына жерлерди бүт ээлеп алган. Биз мына жерлерди ээлеп чыгып эле, мына жактан чыгып ээлеп отуруп ээлеп келе беришкен да. Мына жакта болсо вообще мына толор жака жайыттарды бүт ээлеп алышкан. Монтипчи, мына жерлерди ээлеп алышкан. Ушул жерлер мына 19,5 миң болуп кеткен. Ушуну биз кайра киргизгенде 14,5 миң болду. 14,5 миң болгондон кийин булар айтып атат, "Хорошо, 14,5 миңге макул эме, силер ушундай кылыпсыңар" дейт. Бирок бизге дейт, жер бергиле дейт, малыбыз каяка багабыз дейт. Biz murda жерлерди алып койдук да. Biz айттык, анда хорошо. Булар 5 000 гектар жер сурады. 5 000 гектар бергиле Варухтун тегерегине. Biz айттык, жок, 5 000 берсек, анда Варух мурдагыдан да чоңоюп кетет. Андай болбойт. Biz 1000 гектар жер берейли силерге. 1000 гектар жер берейли Варухтун тегерегине. Бирок 1000 гектар жерди бизге башка жактан бересиңер. Десек, булар ар түрдүү жерлерди көрсөтөт. Biz айттык, жок. Бизге ушундай гана жер бересиңер. Ушундай жайыт жер бересиңер. Деп биз керектүү жерлерди тандап алдык. 1000 гектар жерди көрсөткөч, кайерден бердик биз. Мына 1000 гектар жерди тажиктерге бердик муну. Мына анклавдын ичинен мына. Ушуну биз буларга бердик 1000 гектарды. Мына 1000 гектарды бердик. Эми ушул 1000 гектардын ордуна биз эмеден мына Чоңалайдан мына Кызыл Суу суусу бул жерде мына 1000 гектар жерди алдык. Мына 677 гектар Караганды сай беле кайсылда? Караганды сай жайлоосу ана мына бул Унжу булак, мына Унжу булак. Унжу булак, мына билесиңер, Унжу булакты. Сиз ажеке жакшы билесиз. Өзүңүз жакшы билесиз. Мына бул Унжу булак. Ушул жерде алдык. Бул жерлерди биздин кыргыздар мурда эле пайдаланып жүргөн, бирок булар эме кылганда кийинки маалдарда бизге пайдалантпай койгон. Мына Карамак айылынан чыгып келет. Мына бул жерди алдык. Жанагы эсиңердеби 2022 жылы мен 22 жылы вертолет менен учуп барып, 2 вертолет менен учуп барып. Вертолетторубуз эски болуп, экинчи вертолетубуз учуп кетип атып, авария болуп, мына ошо вертолеттун ичинде тирүү калган ким бар? Туруп калгылачы, ким бар вертолеттун ичинде?
Siz mına ушул экөө вертолеттун ичинде вертолет талкаланып быт жыты калбай 100% күйүп кеткен. Бирок анын ичинде биздин ачык айтыш керек солдаттарыбыз бар эле, менин спецназым бар эле, жана башкалар бар эле. Мен биринчи вертолетто кеткен, булар экинчи вертолетто кеткен да. Ошондо баары шу чабышып жүрүп баягы вагонду алдырганбыз. Кимдер эсинде болсо керек, эсинде түйүп алса билесиңер. Вагондорду алдырып, анан ошол жерден кайтканбыз. 2 күн ошол жерде чабышып жатып жүрүп. Ошол жерлер эми бизге толук менен өттү. Кыргыздын жери болуп калды. Эми Карамак айылына эч кандай коркунуч жок. Наоборот, Карамак айылынын жери 1000 гектарга кеңейлип, ошол жерде мал багышат, жайлоого чыгышат. Анан ал жерде бир көпүрө проблема болчу. Көпүрөнү көрсөтүп койчу. Köprü girete münir şerde olsa gerek la. Nerede ki? Bunu sayda da. Bu şerde köprü var. Uşu köprüde köprü vardı. Köprüde bular da olup geldi de ketti de yemiçi. Anan ki bizge köprü salıp bergile yemi bu köprünü bular alıp koydu dep bizge mına Karamak'tın şu ayıldarda bizge pretenziya kıldı da biz уже МЧС менен барып köprünü сала турган болуp ал жер сай өтө узун билесиздер. Узун сайга чоң көпүрө салыш керек болуп, өтө чоң каражат кетет деп эсептеп чыгып, бир 200-500 миллион сомдук акчаны эсептеп чыгыптыр. Анан туруп тургула деп тургузуп койду беле, жакшы кайра көпүрө бизге өтүп калды мына. Көпүрө дагы бизге өттү, элдерге жакшы шарттар түзүлдү. Мына ошентип Варукту туугандар 1000 гектар Варуктан буларга жайлоо бердик. 1000 гектар жайлоону биз Чоңалайдан алдык. Карамак айылынын жанынан. Ошондой эле Варук анклавынын чегарасы анклавдын сыртынан кыргыз тарап долбоорлугун айланып өтүүчү авто жолго 100-150 метр жетпей ылдыйдан өтөт. Көрсөт ушуну. Мынау жол биздин жол. Мынягы салынган апашты. Мынягы салынды, мына Аксайдан чыгып туруп келет мына. Мына салынды, Варукты тегеретип жол салып атабыз мына. Жол салынды, Варуктан неме болуп кетпесин деп. Ана мынерге чейин салынды. Ана мындан биягы проектирование болуп атат мына. Биз жолду атайлап проектировка кылдык, мондай кылып туруп чегаранын чекесинен кылайлы. Кийин жолдон бияка өтүп кетпесин деп туруп ушундай жасадык. А могул жерде болсо андай невозможно экен, рельеф туура эмес экен. Ана мондай кылып туруп салып, то есть Варукты айландырып өтүп койдук.